стандартына жараша бул жерде кеңейтилип атат да. 51 000 орун болуп атат, 51 000 орунга. Бирок баса бир нерсени белгилеп коюшубуз керек. Бул Орто Азияда эң чоң стадиондордун бири. Мына бизге президентибиз тапшырма коюлган. Эмки жылы мына буйруса 31 августка бүтүү боюнча. Мына бүгүн биз жыйын өткөрдүк. Буйруса эмки жылы мына 31 августка бул стадионду толугу менен бүтүрөбүз. Азыр как раз фундаменттерин да көрсөтөлү. Кандай коюлуп атат азыр көрөсүздөр. Марка бетона 450. 450 менен куюлат. Бул спец бетондор да, мындай айтканда. Качество жагынан алып көрөсүз. Андан кийин регилерибиз 1.90. Ширасы 1.90 регилер. 1.90. Да, 1.90 регилер. Регилдин ширинасы. То есть бул масштабный проектлердин бири да. Мына азыр бизде как раз мына түрк инженерлерибиз андан сырткары бул Англияда Populous деген компания бар. Дүйнө жүзү боюнча бүгүнкү күндө ошол стадиондордун курулушу боюнча мына ошолор проект кылып, мына ошолор көзөмөлдөп турат инженерлер. Мына ошол мына өзүңүздөр көргөндөй, мунун астынан эч кандай суу да өтпөйт. Полностью бетондун маркасы ошого жараша куюлуп атат. Бүгүнкү күндө бизде ШОС болот, Шанхайский организация. Ошонун негизинде бизге көп коноктор келет. Мына ошого жараша бул стадионубуздун мына буйруса ачылышын кылабыз. Азыр объем жумуштар аябай көп. Бүгүнкү күндө 1000ден ашык жумушчулар иштеп атат. Азыр эң биринчиси мына бетон иштери бүткөндөн кийин параллельно азыр уже благоустройство жумуштары дагы башталат. Инженерский сеттер боюнча бардык суулар, суубуз бар, газ, канализация боюнча бардыгын уже киргизип койгонбуз. То есть ал иштери былтыркы жылы эле бул иштери бүткөн. Эми азыр бардык жарандарыбызга шарттар түзүү үчүн бул жерде парковкалар да каралган, магазиндер бар бул жерде. График боюнча айта турган болсок, графиктен кичине алдыда баратат. Бөлүсө бардык материалдарыбыз жетиштүү. Былтыр апрель айында негизинен башталган, а так жумуштун башталышы ноябрда болгон да. Ноябрда болгона ким эле Кенан. Ноябрда баштадыкпы? Ноябрда башталды. Эмне үчүн дегенде биз как раз инженерлерди дагы специалисттерди күтүп калдык. Эми бул Кыргызстан мамлекетибиз өзү биринчи жолу салгандыктан бул жерде специалисттер түрк мамлекетинен, анан азыркы айтып кеткендей дүйнө жүзүндөгү белгилүү Populous компаниясы, бул английский компания. Бардык көзөмөлдөр мына ошолор аркылуу жүргүзүлүп турат да. Это нулевая отметка. Нулевая отметка. Мына нулевая отметкага эми чыктык да биз. Ушул дагы бийик көтөрүлөт дагы мына. Биринчи уровень, экинчи уровень, үчүнчү уровень, төртүнчү уровень болуп туруп, анан кийин уже астына чөбүз да. Ступенечный чөбүз. Бул действительно масштабный проект да, ачык айтыш керек да. Жакынкы кошуна мамлекеттерде деле мындай стадион жок. Бүгүнкү күндө өзүңөр курулуш иштерин көрүп атасыздар. Бардыгы технологияга жараша эң негизгиси бул сапаты да. Сапатына биз основной көңүл буруп атабыз. Бул жерде 51 000 адам киргенде 14 мүнөттө 51 000 киши стадионду бошотуп чыгып кетет да. Ошого жараша бардык эшиктер дагы бардык ошого ылайыкталыш керек. 14 мүнөттө 51 000 киши стадионду бошотуп чыгып кетет. Буга чейин стадион 47 000 кишиге даярданалып жасалган. Андан кийин жаңы тапшырма боюнча 51 000ге чыгардык. Ал 51 000ге чыгарган өзгөртүүлөрдү буга чейин курулуп элек болгон трибунанын үст жагынан өзгөртүүлөр киргиздик. Буга чейин азыр трибуна, нижний трибуна куюлуп бүттү. Средний трибуна куюлуп башталып атат. Анан верхний трибуна бар. Өзгөрүүлөрдүн почти бардыгы верхний трибунада. Ошол өзгөртүүлөрдөн кийин 51 270 орун бар азыркы убакытта. 51 000ден асыга түшпөйт да, өзгөрүүлөр болот майда. Бирок 51 000 асыга түшпөйт. 51 000 деген бул уже талаптын немеси. 51 000ге чыгарышка эмне себеп болду? Же FIFA талап кылды? FIFA талап. FIFA эмес, менин Азиянын
кубогын оюндардын финалын биякта өткөрүш үчүн 700 миң деген талап келди. Ошол боюнча биз чоңойттук проектти. Кыйынчылык туудурган жокпу эч кандай мисалы? Кыйынчылыктар болду, конечно, бирок ошол жанагы 14-тө эвакуация кылып кете турган эмелер бар, нормалар бар. Ошолорду ылайыкташтырдык. Азыр проект бүт талаптарга ылайык болуп жашалды. Стадион 8 блоктан турат да. Биз азыр мына 5-блоктун үстүндө турабыз. Научный нулевой ответ. Бул жерге бүт колдонуп аткан бетонный 450 марки бетон, все это Кыргызстандан келет. Так, ана колдонуп аткан арматура бул бүт Российский Федерациядан келет. Баары сертифицирован. Андан тышкары биз өзүбүздө выбор үчүн алып туруп, өзүбүздүн госстройдон сертификациясын дагы бир текшертебиз лабораториядан. Алар дагы далилдеп берет. Если какое-то вот нарушение или мындай боло турган болсо, биз сразу этот материал возвращаем. Ошондой жумуштар аткарылат. Жумуш аткарылып атканда бүт материалдар өз убагында келип атат. Бүт стройка касаемо эткен материалдар өз убагында келип атат.